Assalamu alaikum mekendeshler. Sizlerge bugün bir жақшы bir video tartmakçımın. Hazır Delivery Club'ga Kırgızstan pasportu menen прямой 5 посредник наборы кылаттыр. Ошого эслик күрер болон иштейин десеңиздер кирип калсаңыздар болот. Мен таныштардан WhatsApp номерин таптым. Азыр WhatsApp'tan эле кабыл алаттыр. WhatsApp'tan жазасың, звонок кылып сүйлөшөсүң, адрестерин айтат. Анан video обучениясынын ссылкасын жөнөтөт экен. Ошода video обучениядан өттүрүп, акыркы суроого жооп бергенден экранга сүрөткө тартып алат экенсиңер. Кийин офиске оформление чакырганда ошол обучениядан өткөндү көрсөтөт экенсиң. Себеби азыр онлайн обучение болуп аткан үчүн алар компьютерден чукулап карайбы аны мен билбейм, бирок экрандан сүрөткө тартып алганын сурайт экен. Обучениядан өттүм көрсөтчү депчи. Ошого сүрөткө тартып көрсөтүп алып коюш керек экен. Ошо азыр мен сүйлөшүп үйгө кеттим, азыр үйгө кирип обучениядан өтөм видеосун. Если кызык болгон болсо көрүп коюңуздар. Кандай өтөм деп таң калыштуу болуп аткан болсо, анча-мынча билбегендер обучениядан өтө аламбы деп сурагандар да болчу эле. Ошолор көрүп койсоңуздар болот. Жана сиздер да өссөңүздөр ошого карап өтө бересиздер. Туура жоопторун азыр өтөбүз тандап. Ошого карап сиздер да өтүп кое бересиздер. Мына достор, видеода мындай жооптор бар экен. Биринчи имя, аты жөнүн жазат экенсиң. Сен токтоп турчу. Телефон номер жазасыздар, андан кийин телефон жазгандан кийин мындай вопростор башталат экен. Биринчи суроо: где можно задать общий вопрос по сотрудничеству дейт. Так, бул жерде написать чат проблемага эмес, приходить в офис эмес, позвонить горячий линияга эмес, написать чат-бот помощь дейт. Мына бирге белгилейбиз. Экинчи суроо: так, кайсыл күндөрү слотуңду алмаштыра албайсың дейт. Үчүнчүнү белгилейбиз. На сегодня, завтра, послезавтра. Деливериде ушундай бүгүнкү, эртеңки жана бүрсүнкү графиктериңди өчүрө албайсың. Ошого ушул туура жооп. Үчүнчү суроо: график кантип аласың дейт өзүңө. Самостоятельное приложение, мына экинчи, өзүң телефондон өзүң график коесуң, бул экинчи. Төртүнчү суроо: заказ түшпөй калса эмне кылыш керек дейт. Заказ түшпөй калса телефондон интернет текшериш керек. Интернет өчүп калыш керек. Экинчисин тууралай белгилейбиз. Туура жооп. Бешинчи суроо: пеш кирер общественный транспортто жүрө алабы дейт. Конечно, жүрө алат. Так, алтынчы суроо: экинчи заказ принимать эткенге болобу дейт. Сөзсүз түрдө болот, экинчи заказ алыш керек. Алтынчы сурообуз: какие приложения нужно скачать дейт. Чтобы заказ алыш үчүн бирди кылабыз, мында дагы бирди белгилейбиз. Жетинчи суроо: бул сменаң башталарда каякта болушуң керек дейт. Бул кайсы жерде иштесең, ошол жерде болушуң керек. Кайсы метрону белгилесең, ошол жерде болуш керек. Тогузунчу суроо: нужно ли носить экипировку дейт. Бул постоянно на слот дегенди кылабызбы? Онунчу суроо: бул кечиге барсаң ресторанга же клиентке кандай кабар бересиң дейт. Через приложение курьерина. Үчүнчүнү белгилейбиз. Кийинки суроо болсо: отмена заказды эмне кыласың дейт. Отмена заказды үчүнчүнү белгилейбиз. Мусор кыргытат деливериде. Кийинки сурообуз болсо: что такое отправная зона дейт. Бул точка старта слот. Экинчини. Слот бул график. Графиктин башталган жер.
Кийинки сурообуз болсо, пиццаны кандай дастап каласыңар дейт. Буну биринчини белгилейбиз, сумканы жаткызып алып туруп, сумканы саласыңар, пицца ошто чачылып кетпеш үчүн. Кийинки суроо болсо, как получить заказ в ресторан дейт. Сумма заказды же болсо заказдын 4 цифр, акыркы 4 цифрасын айтабыз. Биринчини белгилейбиз. Бул акыркы суроо. Клиент связьга чыкпай койсо не кыласың дейт. Анда 10-15 мүнөт күтөбүз да, кандай отменаны бастырып алып кетип калабыз. Да достор, ушинтип суроолорго да жооп берип, ушундай кылып баарына жооп берип чыгып туруп, андан кийин акырында сүрөткө тартып аласыздар. Бул азыр үйдөн через онлайн обучение болгон үчүн ресторанга барганда сурайт экен, оформление болот, мына көрсөттү. Ошого сүрөткө тартып алып туруп, ушуну көрсөтүп коесуздар, мындай кылып көрсөтсөк болду. Баардык сурообузда мына жашыл полный болот, толук чыгат.